Урматтуу дыйкандар, сиздерге мына ушул теплицанын жанында жайгашкан да бир кичинекей чакан жери бар экен. Бул жерде ежевика отургузуп коюптур Махабат эже. Мага аябай кызык болуп кетти. Шуну сурап коелу. Эскерте кетейин, биз Ысык Көл облусу Балыкчы шаарындабыз. Балыкчы шаарын билесиңер, бул жакта жер эмне менен өзгөчөлөнүп турат. Мындай плодородный эмес, бияктын жерлери таштак жерлер. Суу рынок таштак болуп турат. Ошол жерлерге мынакей Махабат эже быйыл ежевика өстүрүп көрөм деп чечим чыгарган экен. Келли ошол жөнүндө маалымат алалы. Махабат эже, муну кайсы айларда отургузуңар? Анан эмне сорттон алалы? Биздин аба ырайына ылайыкташтырып, шамал көп эмес бизде. Шамалдуу суугураак деп Лохнессти чыдамкайлуу деп айтышты да. Сиздердин угушуу боюнча, Ооба. Мен да буну жана Клуб Малина беле алдабасам. Канал бар жакшы, ушундай Клуб Малина деген. Клуб Малина деп ошол мага YouTube каналыбы же консультация берген жерби? Ошолор мага совет берип, мен ошолордон сатып алдым. Анан чыдамкайлуу экен, чынында. Сизге башында айтып кетпедимби? Мен бул теплицаны башталганда жетишпей калат экенсиң. Жалаң күчтүн баары тең, көңүлдүн баары, убакыттын баары теплицага кетип калды, булар каралбай калды. Мен ойлодум да, булар бул жылы кетип калды окшойт деп. Анан жок, негедир карасак баары тең действительно неме экен. Бул жерде мындай көктөп кетти да, бирок башка жерден дагы ежевика тартканбыз бизчи. Быйыл отургузган ежевикаларды. Ал жерде чоң болуп, кантип жакшы көктөгөн да, Лохнесс депчи. Ооба. Бирок силердики жака былтыр баягыда да келгенбиз жайында. Ичине бизде чөп басып турган болчу, анан ошол жерде ежевика деп калышкан айзадыларчы. Көрсөтөгөн мынакей ушундай чөп басып калса деле мынакей чыгыптыр, көктөптүр, мынакей аз дагы башкаларын да көрсөтөбүз. Буга кандай расчет болду сиздерде? Канча соттук жерде отуруп койдуңар? Биз муну 1 гектарга отургуздук. Бул жерде 1 гектар ба? Ушен 1 гектар. 1 гектар бою Лохнессби? Туура 1 гектар Лохнесс. Мен муну азыракта отургуздук, анткени себеби бул аябай көктөнүп кетет да, көбөйүп кеткенде аралыгын алысыраак кылалы деп аралыгын алысыраак кылдык. Канча болду? 2,5 кылдык. Солдун ортосу 2,5, экөөнүн ортосунда болсо 1,5дан. Чоң эле болупсуң, кененирээк кылдык, кийин мурун өскөндө кенен өсүшсүн деп. Буну өзүңөр эле эч адистер жок эле өзүңөр эле отуруп атасыңар ба? Өзүбүз эле отургуздук, бирок жанагы Клуб Малина дегендер бир аз жардам беришти. Кандай сортун тандап, канчалык отургузуш керек, кандай схемада отургузабыз, кассетаны кандай коебуз деп бир аз өзлөрүнүн маалыматтарын беришти. Ооба, алар эми көп жылдан бери иштеп жүргөн адистер. Ошо адистер экен. Эмелерден мага да кызык болуп кетти. Эми эгер бул эндиги жылы келип калсак, Кудай буйрса, тарттыранга уруксат бересиңерби? Сөзсүз түрдө. Жакшы болуп кетсе экен деп да биз да тиленип атабыз. Анткени бул көпчүлүк үчүн новинка да, ежевика бизде мындай өсүмдүк бүлдүркөн катары билебиз, бирок көп өстүрбөйт да дыйкандар. Мына стойкаларды эмнеге куруп атасыңар? Мен мындай стойкаларды малиналардан мисалы үчүн көрбөйсүз, ежевикага отуруп турсаңар да атай. Мен буларды шпалера катары койдум. Шпалера деген буларды кармап тургангачы, булар мынтип сойлоп өсөткөн малина. Бул да помидор сыяктуу чоң. Малина деп туруп албай булар жерге жатып калат экен да. Анан буларга шпалера кылып мындай зымдан коюп койсок 3 этаж кылып, булар ошону сойлоп өсөт экен. Кудайым буйрса, эмки жылы келип калсаңар, сойлотуп коермун да. Кудай буйрса дейчи. Буйрса. Жакшы теплицаны жөндөп аласыңар да, бияка эмедет. Ооба, Кудайым буйрса. Долголетний болуп эсептелет, канча жыл өсүчүдөй болот? 15 жыл экен. 15 жыл жашоосу бар экен мунука. Жакшы түшүм берүүсү 15 жыл экен. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биздин Агролайф долбоорубузга, YouTube каналыбызга катталыңыздар. Биз соцсеттерде барбыз, Инстаграмда барбыз. Описанияда коюп коебуз ссылкаларын. Катталып коюңуздар. Эмдиги жылы Кудай буйрса, сиздерге дагы ушул ежевика боюнча маалымат беребиз. Ушундай шамалдуу жерге, таштактуу жерге кандай өсөт атканда мага да кызык болот да. Секрет болбосо, канча каражат кетирдиңиз ушул 1 гектарга ежевикага? Секрет эмес. Азыр мен эстешим керек. Эстешим керек. Канча бир ашып кетсе, бул жана биогумус кичине коштум. Ошондо бир эми ашып кетсе бир 300 миңге жеттиби, жеткен жокпу? 300 миң тегереги деп коелучу. Тегереги. Тагыраак эстей албай атам да азыр. 300 миң деп коелу. Бул расход тазыраак экен чипица. Аз эле. Макул энди мындай тери айланып көрсөтүп койсоңор канча жерге. Мына могул көрүнөтсө керек. Теплицага чейин экен, ортодо жол бар. Контейнерлерге чейин
А биягы болсо тетиги бак өлүп отуруп турган жер экен да. Ты моя солнышко. Мына бүгүн 2024 жыл 29 сентябрь. Биз деген ушу теплица артында турат. Жайында келгенбиз да тартканычы. Анан ушу жер чөп басып турган болчу. Ушул жер ежевика отурулуп турат дегенде ишенген эмесмин да. В основном мото чөп басып турган жер болчу да. Мынакей, бул жерде Махабат эже айтып кеткендей, Лохнес сорту. Мына бир жерде кичине чоңураак, бою узунураак экен, бир жерде мындай кыска экен, бирок момундай карасаңыздар, мөмөлөрүн да байлап коюптур. Бул ежевиканын сорту, Лохнес сорт экен. Аябай эже айтып атат, живучий депчи. Баягы бул деген аябай көп шамалга, начар жерге туруктуу катары деп эсептелинет экен да. Мынакей караңыздар. Азыр сизге дагы крупный кылып көрсөтөбүз. Азыр кичине арыраак барып, чоңойгондорун көрсөтөлү. Ушинтип кээ бир жерлерден мөмөлөрдү таап алып атабыз. Таап алып аябай сүйүнүп көрсөтүп коелу деп чечтик, мынакей урматтуу көрүүчү. Апрелде отурулган. Кичинекей мөмөлөрүн байлаган да. Эмдиги жылы сөзсүз көрөбүз биякты. Кудайым буйрса дейли эми. Балыкчы жакын эле келип тартканга аракет кылабыз. Кайра айтып кетейин, сиздерге катталып коюңуз. Ежевика кызыккандар ушундай өсүп аткан процессин көрсөтөлү. Таш. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, таш. Таштак жер деп ушул жерде айтса болот. Ежевика өсүп атат. Бул жерде кичине биогумус сепкем дейт. Эми бул жердин алмаштырганга 1 гектар жерин алмаштырганга өтө эле расход болуш керек. Мынакей бул жерде эле караңыз. Таш, мынакей таш. Бул жерде ежевика өсүп атат. Бул эми жакшы каралбагандыктан ушундай кичинекей, бирок көктөп атат. Кубановадан барып консультация сурап көрөлү, момундай кызыл стволу менен, кызыл бутагы менен. Өзгөчө экен да, бул жаш кезинде ушундай болуп болуш керек. Махабат айым, мен сизге аябай ыраазымын. Рахмат айткым келет сизге. Жалпы Агролайф долбоорунун атынан рахмат айтам. Анткени деген көп дыйкандар өзүнүн чарбасына киргизбейт. Ондай эсептерин айтып бербейт. Сиздерге рахмат айтам. Большая благодарность. Андан тышкары ишиңерге ийгилик болсун. Мындан ары түшүмүңөр мол болуп, кырманга береке деп коет кыргызда. Балким эмдиги жылдары Кудай буйрса съемка менен келип, сиздер ушундай бир көп ар кандай культураларды өстүргөн, көп жерде теплица курган айым катары, Адис катары силер менен келип тартып калалы. Кудайым буйрса. Рахмат сизге. Айтканыңыз келсин. Сиздерге да рахмат.